ошол фонддун жерлерин айыл өкмөттөн алып айыл чарба министрлиги анан менчикке өткөрүп жиберүү коркунучу бар деген майында айттыңыз эле. Бул кандай ыкма менен болушу мүмкүн? Ырчыгы кандай? Рычактары мындай да, ал жерлерди алаттардагын өздөштүргөндөн кийин 20 жыл калат да. Анан 20 анан закон бүгүнкү күндө позволять этет да. 243 эме боюнча алар түздөн түз ушундай чарбаларды өрөн чарба жанагы эме болгондо түздөн түз эч кандай конкурстук эле түздөн түз эмеге алынганга арендага укуктары бар да биринчиси. Экинчиси 20 жылдан кийин ошол мисалы ошол жерде анча-мынча начар жердин освоение кылгандан кийин аны приватизация кылганга жол берип атпайбы, түшүнүп атасызбы? Айрыкча бул жанагы мен айтып аткан жайыттарды ошонун ордуна жерди алгандан кийин ордуна 500 000 гектарды жайыттарды эме кылып туруп трансформация кылып туруп ФПСтин жерлериге өткөрүп беребиз деп атпайбы? Анан ал жерде деградация болуп калды деп атат да. Ошону дагы азыр эми муну бияка алып туруп приватизация кылгандан кийин анын 500 000 гектар жайыт жерлер трансформация аны да приватизация кылабыз деген эмеси бар да. Сөйдөн освоение кылгандан кийин сиз аны приватизация кылганга уже укугуңуз бар да. Ошондуктан бул баардыгы бири менен бири байланыштуу дагы. Конечный эмеси жөнөкөй эле жанагы иштеп аткан эң сонун жерлерди, значит, определенный көпөстөр бөлүп алат биринчиден, экинчиден анан кийин жанагы деградацияга жеткирген жайыттарды алып туруп, аны дагы приватизация кылганга шарт түзүп атат. Кыскасы карапайым дыйкандар баягы өзүнө тиешелүү болгон 1 гектар же 1 гектарга 2 гектардын айланасындагы бир чоң үй болсо 2 гектар болбосо 1 гектарга жетпеген жер менен калат экен да. Эми сиздин ишмердүүлүгүңүзгө токтололу. Дагы мен бир нерсени айтып коеюн бул жерде. Дүйнө жүзүндө бүт бар. Мисалы Япония менен эмелерде деле 1 гектардан эле ашпаган бүт бардыгы жер берилген. Бирок анын үстүнө саясат жүргүзүп туруп, жанагындай бардыгын бириктирип баштарына кандайдыр бир саясат жүргүзгөндө, мисалы финансовый саясат жүргүзсө деле биригет частниктер. Жана башка нерселер менен жүргүзсө болот. Ошонду бириктирип туруп проблемаларын чечип берели, өздөрүн бакпай да дүйнөгө дагы продукцияларын чыгарып атпайбы. Эмне эме кылбайттар. Кыскасы мамлекет бул жерде менеджер болуш керек. Менеджер болуш керек. Мындайча айтканда Министерство сельского хозяйства очень низкий уровень менеджмента, управления государством. Ошондуктан муну эме кылбай оңой жагын өтүп ататтар да. Баягы эле советский система менен алабыз дагы анан кийин монтип жыргат. На самом деле жыргатпайттар чынын айтканда.